Түшүнгөн жокмун. Блогер Азирет Осмонов жаңы жасалган Айтматов көчөсүндөгү кемчиликтерди айтты. Белгилүү блогер Азирет Осмонов Instagram баракчасы аркылуу Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн жаңы жасалган бөлүгүндөгү кемчиликтерди айтып, видео кайрылуу жасады. Анын айтымында жолдо жөөтмөктүн жоктугу жашоочуларга бир топ кыйынчылыктарды жаратууда. Жолдун аркы бетиндеги аялдамага барыш үчүн магистралды айланып бармак беле. Бир дагы жөөтмөк жок. Анан унаа каршы тилкеге бурула тургандай бир дагы жол берүүчү жер жок. Эмне болгон жол, түшүнгөн жокмун, деди ал. Жалал-Абадда түштүктүн смотрящий аталган жаран кармалды. Жалал-Абад облустун Сызак районунун Сафаровка айылынын тургуну өзүн смотрящий катары тааныштырып жүргөндүктөн аны УКМК кармады. Атайын кызматтын маалымат бөлүмү 20-июлда YouTube'га мониторинг жүргүзүп жатып, каналдардын биринде уюшкан кылмыштуу топтун идеяларын тараткан белгисиз адам тартылган видео тасма табылды. Ага уюшкан топ түзүү, ага катышуу боюнча козголгон кылмыш иши козголуп, 1991-жылы туулган жаран кармалды. Анын учурунда жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенип, мурда кийин соттолбогону жана Ички иштер министрлигинин каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катарында катталбагандыгы аныкталды. Тергөө уланууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кремль Алиевдин учак кырсыгы боюнча сотко кайрылуу пландарына жооп кайтарды. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин Азал авиакомпаниясынын учагынын кайрашына байланыштуу эл аралык сотторго доо арыздарды берүү пландары тууралуу сөздөрүнө комментарий берип жатып, эгерде Баку чечим кабыл албаса, анда бул алардын укугу экенин айтты. Буга чейин Баку Орусияга каршы эл аралык сотко берүү үчүн документтерди даярдап жатканын билдирди. Эске сала кетсек, 2024-жылдын 25 декабрында Бакудан Грозныйга бет алган Азал авиакомпаниясынын Embraer 190 учагы Казакстандын Актау шаарында кыйраган. Бул окуя украиналык дрондор Кавказ аймагын аткылап жаткан учурда учактын Каспий деңизи аркылуу Казакстанга багытын өзгөрткөн мезгилде болгон. Кырсыктын кесепетинен 38 адам каза болуп, 29 адам аман калган. Трамп Обаманын кармалышы мүмкүн экенин кайтты. АКШ президенти Дональд Трамп социалдык тармактарга жасалма интеллект аркылуу түзүлгөн Обаманын Ак үйдө ФБР агенттери тарабынан кармалган видеосун жарыялады. Видео эч ким мыйзамдан жогору эмес деген жазуу менен коштолгон. Беле кетсек, Барак Обама АКШнын 44-чү президенти 2009-2017 бул кызматтар калаган алгачкы афро-америкалык саясатчы. Ал 2009-жылы эл аралык дипломатияны чыңдоого салым кошкон үчүн Нобель тынчтык сыйлыгына ээ болгон. Мунун алдында АКШнын чалгын кызматтын жетекчиси Обаманы Трампка каршы кутум уюштурган деп айыптаган. Айыптоого ылайык Обама жана анын командасы атайлап чалгын маалыматтарын бурмалап, Трампка президенттик кызматын тынчын албастан аткарууга тоскоолдук жаратып, аны бийликтен кулатууга аракет кылышкан. Мындан тышкары мурдагы ФБР башчысы дагы Трампты өлтүрүүгө чакырык жасаган деген айып менен күнөөлөнгөн. Буга анын Instagram баракчасындагы жарыясы себеп болгон. АКШда мыйзамсыз мигранттарга жана жумуш берүүчүлөргө каршы чаралар күчөтүлдү. АКШнын иммиграция агенттигинин убактылуу директору Тодд Лайонс өлкөдө мыйзамсыз жүргөндөргө соттолгондугу жок болсо дагы бардыгын кармоого аракет кыларын жана уруксаты жок эмгекчилерди иштеткен компанияларга каршы катуу чаралар көрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Анын айтымында АЭС ресурстары негизинен мыйзамсыз мигранттар менен оор кылмыш жасаган адамдарга багытталат, бирок кылмыш жазасы жок болгон менен АКШда уруксаты жок жүргөндөр да кармалышат.
Lions ошондой эле ишканаларга карата текшерүүлөр улантыларын мындай иштерге тыюу салынбаганын, айс мыйзамсыз эмгекчилерди гана эмес, аларды иштеткен жумуш берүүчүлөрдү да жоопкерчиликке тартаарын белгиледи. CBS телеканалынын маалыматына караганда, АКШ президенти Дональд Трамп кызматка келгенден бери айс болжол менен 150 миң адамды өлкөдөн чыгарган. Алардын 70 миңи унаа жана миграциялык мыйзамдарды бузгандар болгон.